Самара Каримованын депутат болууга акылы жетеби? Ырчы Самара Каримова депутат болуу ниетин интернет аркылуу көпчүлүк билип калды. Социалдык баракчаларда колдонуучулар ар түрдүү пикирлерин билдирип жатышат. Албетте анын арасында аны колдогондор да жок эмес. Бирок басымдуу көпчүлүгү мындай ойго терс пикирлерин билдиришүүдө. Маселен, депутат болууга сенин акылың жетпейт. Атаңдай болгон күйөөң менен жөн эле ырдап жүрө берчи. Сагына иштеткен бузукуларга парламенттен орун жок дегендей ачык сөздөр жазылган. Албетте интернет колдонуучуларды эч ким тыя албайт. Бирок эмнеге Самаранын мындай ниетине көпчүлүк заалуу сөздөр менен каршы чыгышууда? Бул эмне ич күйдүүлүкпү же башка да эл билбеген себептери барбы? Маалымат булак аргумент чекиткейчи. Алмаз Шаадаев нан бышыруучу жай ачканын маалымдады. Ырчы Алмаз Шаадаев набайканы ачканын маалымдады. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына видео бөлүштү. Ырчынын набайканасы Чүйгүн нан деп аталат жана учурда буйрутмаларды кабыл ала баштаганын билдирди. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990-жылы 11-сентябрда Нарын областынын Ат-Башы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу Айдай, карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Маалымат булак аргумент чекиткейчи. Ырчы түгөйлөрдүн ачык сүрөтү. Ырчы түгөйлөр Аваз Акимов менен Айдана Дейканын сууда ачык түшкөн видеосу тарап кеткен. Андан башкалар кыска сүрөт жасоого үлгүрүшкөн. Көрмандары бул жоруктарын жактырбай катуу сындашкан. Буга чейин деле түгөйлөрдүн бийлери кыналышып түшкөн видеолору көп жарыяланып келген. Ошентсе да көрмандары жеке мамилени камера артында калтыруу керектигин көп айтып жазышат. Маалымат булак аргумент чекиткейчи.